Таксистин баяны. Нью-Йорк сыяктуу зор шаарда иштеген таксист ар кандай окуяларга арбын кезигет. Түнү, уйку күнү тыным билбеген мегаполис адам тагдырларын, алардын түркүн окуяларын катып жаткан сандык сыяктуу. Мына ошолордун айрымдарына айдоочулар күбө болуп калган учурлары болот. Төмөнкү окуяны социалдык тармактын бир катышуучусу таксист айтып берген. Бирок өз атын ачыкка чыгаргысы келген эмес. Бул окуя анын турмушуна чоң өзгөрүүлөрдү алып келгенин белгилеген. Мен чакырылган дарекке келип, демейдегидей эле сигнал бердим. Бирок үйдөн эч ким чыкпады. Дагы сигнал бердим. Эч ким жок, кыжырым келе баштады. Бул менин ошол күнкү акыркы чакырыгым эле. Кетип калгым келип машинемди от алдырдым. Негедир мени бир нерсе токтотуп жатты. Барып эшикти кактым. Ичкериден азыр деген кары кемпирдин алсыз үнү чыкты. Аздан кийин эшик ачылып, кичинекей чүрүшкөн кемпир көрүндү. Ал 90дон эчак эле ашып кеткен сыяктанат. Чакан чемоданды көтөрүп алыптыр. Үй ичине көзүм түштү. Дубалдардын бардыгы жылаңач эле. Анча-мынча буюм тайымдардын бардыгы шишеп менен жабылган. Үйдө дегеле тирүү жан жашабагандай. Эшиктин бурчунда эски сүрөттөр толгон куту жатат. Уулум, могу чемоданды мүмкүн болсо көтөрүп аласызбы машинага чейин деп батынбагандай өтүндү кемпир. Мен аны машинага салып коюп, ага жардам берейин деген ниетте кайра келдим. Ал өзү эле басаарын айтып, мага рахматын айтты. Эч нерсе эмес. Мен бардык жүргүнчүлөрүмө өз энеме мамиле кылгандай мамиле кылам дедим. Бул чыныгы жигиттик, кандай жагымдуу жигитсиз, деди ал жылмайып. Машинеге отургандан кийин кемпир бара турган жеринин дарегин айтты да шаардын борбору аркылуу кетүүнү өтүндү. Ал жол өтө узак болуп калат, биз айланып калабыз, дедим мен. Эч нерсе эмес, шаша турган эч нерсе жок. Мен хосписке баратам, деди ал. Мен өзүмчө селт деп алдым. Хоспис адамдар өлүү үчүн бара турган жер эмеспи деген ой сезимиме тык этти. Мен оюмду билип койгондой, менин эч кимим жок. Дарыгерим ичер суумдун түгөнүп баратканын айтты, деди байбиче акырын сызыла чыккан үнү менен. Жүрөгүмө ийне сайла түшкөндөй болду. Чыкылдап бараткан эсептегич тетикти өчүрүп койдум да, кайсы жерлерди көргүңүз келет дедим. Анын айткан даректери боюнча бир нече саат бою шаарды кыдырып жүрдүк. Адеп ал мурда иштеген мейманканага, андан кийин күйөөсү экөө үйлөнгөндөн кийин жашаган үйгө, бала кезинде өзү окуган би студиясына бардык. Ал машинени абдан жай айдашымы өтүнүп баратты. Терезеге жабыша отуруп алып, жаш бала сыяктанып, көчөлөргө, үйлөргө суктана да, кусалана да карайт. Түн киргенче кыдыра бердик. Бир маалда мен чарчадым, эми бара турган жерге баралы, деди. Экөөбүз тең дымырап, унчукпай бараттык. Кандайдыр бир санаа желкемден басып алгандай. Хоспис деген нерсе мен ойлогондон алда канча кичинекей экен. Биз эшигинин алдына токтогонубузда ичкериден медайымдар чыга калышты. Байбиче эски капчыгын ачып, канча төлөшүм керек деп сурады. Тим эле коюңуз, эч нерсе төлөбөйсүз. Ал болбой эле акча сууруп чыкты. Бирок сиз иш акыңызды алышыңыз керек да. Мен анын 1000 катмарланган колун кыстым. Эч нерсе эмес эне, башка жүргүнчүлөр бар. Анан аны боорума бекем кыса кучактадым. Ал да өз баласындай мээртөөгө кучактады. Колдору калтырап атты. Сиз бечара кемпирди бүгүн абдан бактылуу кылдыңыз.
Бул менин соңку саякатым болду деп көзүнөн жашын куюлта. Мен дагы бир жолу боорума кыстым да коштошуп, өз жолум менен кеттим. Үйгө баргым келбеди. Дейди немече көчөлөрдү аралап кете бердим. Эч ким менен сүйлөшкүм келбеди. Эгерде бул чакырыкка менден башка бирөө барса эмне болот эле? Эгерде мен эшикти какпай кете бергенимде эмне болмок эле? Ушундай ойлор тытмалайт. Ошол түнкү окуяны эстеген сайын жүрөгүм сыздайт. Ал турмушумдагы эстен кетпеген бир бурулуш болгонун ойлойм. Биз итеңдеткен шашкалак, кеңкелес турмушубузда эң орчундуу нерселерди гана эстеп калабыз. Биз дайыма болгон сайын болсо деп ойлойбуз. Алыска бийикке жетсек деп эңсейбиз. Ал эми тынч, бейпил учурдун өзүндө жашообуздун эч нерсеге алмаштыра алгыс ырахат, өзүнчө бир бакыт экени эсибизге келбейт. Биз ошону сезип, ошондон ырахат алууга үйрөнүшүбүз керек. Балким биз ошондо гана чынында эмне маанилүү, эмне баалуу экенин үйрөнө аларбыз. Интернет булактарынан алынды.